расмий статистика бар, анан бейрасмий статистика да бар болуп атат да тилекке каршы Кыргызстанда. Расмий статистиканы алсак, бодо малды эле санасак, былтыр ушул 10 айдын ичинде 600дөн ашык бодо мал мындай чыгыптыр сыртка. Бул жылы болсо 8000ден ашык чыгып кеткен да. Ошондо 12-13 эсе көбүрөөк чыгып кеткен да Кыргызстанданчы. Былтырка салыштырмалуу. Бирок андан тышкары дагы эми биз атайын жана номерлерди дагы уюштурганбыз. WhatsApp номер, Telegram номер. Ал аркылуу биз Кыргызстанда бүткүл Кыргызстандагы дыйкан фермерлер менен сүйлөшкөнгө шарттар түзүлдү да. Ошондой номер аркылуу бизге азыр маалыматтар келип атат. Ошол эле Аксыда, Алабукада, Ошто, Баткенде кантип мындай контрабанда аркылуу малды өткөрүп аткандарынча. Бейрасмий маалымат катары биз айтсак болот, күнүгө орточо 1000ге жакын бул только уйлар чыгарып атканы. Бир күндө. Расмий маалымат боюнча 8000 10 айдын ичинде, биякта бир күндө 1000ге жакын мал чыгып кетип атат. Эми ооба биз азыр көбүнчө ошо наразычылык болуп аткандарды мен түшүнүп атам. Мен баарын айтып атам. Силер бизди сөксөңөр болот, жаман көрсөңөр болот. Бирок 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин силер өзүңөрдүн рахматыңарды айтасыңар да. Анткени убагында Иранда дагы ушинтип акчага баары кызыгып, малдын бүт барын, өзгөчө ургачы малдардын баарын араб өлкөлөргө сатып ийген да. Анткени аякта дагы өкмөт тарабынан ар кандай субсидиялар болуп, ушинтип алып кеткиле дегенде жакшы шарттар түзүлгөн. Азыр дагы Өзбекстан тарабынан мына ар бир уйга эгерде Өзбекстанга алып келсе, Өзбекстан өкмөтүнөн 1 миллион сум бөлүнөт. Бул орточо $100. $100 менен ушинтип кызыккандан бул субсидия болуп атат. Ошол эле учурда биздикилер дагы баары ортодон да ортомчулдар дагы иштеп атат. Алар азгырып атат. Жалпы дыйкандар азгырылып, ошонун баарын азыр сатып атат да. Ошондуктан биз эми муну дагы караштырдык. Ушул тыюу киргизгендин алдында реэкспорт кылсак кандай болот? Ошонун баарын иштеп чыксак кандай болот деп, бирок ошол эле учурда ички базарыбызда малдын баасы, эттин баасы дагы аябай кескин түрдө өсүп баштады. Эгерде ошондой эле болсо, мисалы үчүн реэкспорттун саны жакшы болуп атса, малды көп Кыргызстанга алып келсе, көбүнчөсү айтып атат, мына 1000 чыгып кетип атат, биз 2000ди алып келип атабыз, 1000 эле чыгып кетип атат депчи. Андай болсо, Кыргызстанда эттин баасы түшүп кетмек. Бирок жок, андай эмес. Мына былтыр болсо эттин баасы оптовый баалары 260-270 сом болчу. Азыр болсо оптовый баасы 360 сом болду. 380ден ашып кетип аткан, 380-390го уже чыгып 400гө жакындап калган болчу оптовый баасы. Андан тышкары розничный баа да бар да. Аякта болсо уже баасы 500дөн ашып кетип атты. Анан бул биздин эми орточо элдин алсак, мындай калың катмар элдин алсак, айлыктары 10 000, 12 000 сом болуп атса, алар үчүн 1 килограмм эт, 2 килограмм эт деген уже бул роскош болуп калмак да. Жалпы этке дагы карап, көбүнчө башка тармактагылар дагы өзүнүн бааларын көтөргөнгө даяр болушту. Мисалы үчүн биз канча бул столовойлор менен да сүйлөштүк, айтып атышты. Эгерде эттин баасы көтөрүлсө, биз дагы бааларын көтөрөбүз деп айтышты да. Анткени кандай эмне дебейли, көп өзгөчө Кыргызстанда эт көп колдонулат тамак аштачы. Ошол үчүн эт деген бул эң мындай приоритеттүү тармак дагы болду биз үчүнчү. Дагы спекуляция дагы пайда болуп баштады. Мына эттин баасы өсөт, мындан дагы өсөт деп келечектеги өсөт деген менен дагы уже бааларын көтөрүп башташты. Малдын сатпай, биздин Кыргызстандагы убойный цехтердин баары бош болуп калган. Ар кандай ички өндүрүштөр үчүн дагы чийки зат жетпей калган. Мунун баары биз чийки зат катары
сыртка чыгарып, а ичибиздеги өндүрүштү дагы токтотуп тургандай болду да. Биз сыртка сатсак, эт катары сатсак болот. Анда ага тыюу салынган жок. Ошол үчүн мына бүт мен ушул фермерлерге дагы, ишкерлерге, ушул убойный цехтер болобу, ар кандай кайра иштетип аткан заводдорго дагы кайрылам. Жөн чийки зат катары сатпай, кошумча нарыкты кошуп Кыргызстандан. Анан сыртка сатканга ошол боюнча андан көрө ойлонгула. Экинчи маселе биякта ортомчулдар. Чын эле ортомчулдар аябай көп акча кошуп атат. Жок дегенде мына 100 сомдон кошулуп калып атат. Оптовый баа менен розничныйга. Ошону биз кыскартыш керекпиз. Бул боюнча жана эле айттык, ошол эле ассоциациялар түзүлсө, биз ассоциациялар менен биргеликте Бишкекте ошо шарттарды түзүп, жалпы эле Кыргызстан боюнча шарттарды түзүп, посредниктер азыраак кылып, сразу түз саткандай шарттар түзүп берели деп атабыз да. Андан тышкары жалпы бул бааны кичине көзөмөлдөө кылыш үчүн, анан жардам бериш үчүн биз ар бир воскресенье сайын, 7-күн сайын Кыргызстан боюнча айыл чарба министрлик тарабынан атайын ярмаркалар уюштурулат. Бул ярмаркаларда түз ортомчулдар жок. Бул чоң заводдор, импортерлор өзүнүн продукциясын элге түз сатканга мүмкүнчүлүк болот. Бул бир жумада бир жолу өтүп турат. Ошондо мындай жанакы жалпы элибизге арзан баада продукцияны алганга шарттар түзүлөт. Жок дегенде бир жумага ушинтип алып турса болот да. Бул азыркы сатылып аткан розничный баага караганда көп учурда мындай бир топ эле арзан болот да. Бул чыныгы ярмарка болот. Көп жерлерде ярмарка деп эле базардыкындай эле баада сатып берчү эле, бул болсо чыныгы ярмарка болот.